Emdelsembi же эмделбесемби, эмделсемби же эмделбей эле койсомбу, билбейм. Эним, эмне деп эле сүйлөнүп жатасың? Салам алейкум байке. Ойлонуп жаттым эле, эмделсемби же эмделбесемби деп. Эмнесин ойлоносуң? Жашагың келеби? Эмдел. Балким чип бар. Миф. Вакцина менен бирге адамдарды аңдый турган микрочиптер кошо киргизилет. Өзүң чоң эле жигит экенсиң. Болбогон нерселерге ишенесиңби? Алар сени аңдыгысы келсе, ага сен телефонуң эле жетиштүү. Факт. Вакцинада аңдый турган жабдыктар жок. Бирок бул вакцинанын өтө бат ойлоп табышты го. Бунун коопсуздугуна ким кепилдик бере алат? Мисалы үчүн Айба өзү айтып берди эле го. Анын агасынын кошунасы эмделгенден кийин катуу ооруду деп. Миф. COVID-19 каршы вакцина өлүмгө дуушар кыла турган кесепеттерге алып келет. Ооба, мен эмделгенден кийин башым, муундарым ооруду, дене табым көтөрүлдү. Бирок бул менин организмим иштеп, мени вирустан коргоп жатканын билдирет. Факт. COVID-19 каршы вакцина бардык эле башка вакциналар сыяктуу айрым бир терс таасирлерди чакырышы мүмкүн. Чынын айтсамчы, мен денем букадай сак. Күн сайын машыгам. Не кереги бар? Миф. Менде COVID-19 илдети менен ооруп калуу ыктымалдуулугу абдан төмөн. Андыктан мага вакцина кереги жок. Макул, сенин денең букадай сак экен. Бирок сен чоң ата, чоң энеңди ойлодуңбу? Алардын иммунитети начар, карыганда оору пайда болот. Канчалык көп адам эмдөөдөн өтсө, ошончолук тезирээк жамааттык иммунитет пайда болот. Анан жоңган адамдар бири-бирине вирусту жугузбай калышат. Факт. Сизде ооруп калуу ыктымалдуулугу канчалык экенине карабай, баары бир сиз вирус жугузуп алып же жуктуруп коюшуңуз мүмкүн. Ишендирдиң. Эмделем. Сен дагы? Не отурасың? Бас, чогуу эмделебиз. Кеттик.